Менин атым Самат Аскарбеков. Бул Акылмания долбоору. Биз жарандарга суроолорду берип, алардын туура жоопторуна бизден акчалай сыйлык кылмакчы. Анда эмесе биз менен бирге болуңуздар. Анда эмесе бизде даяр турган Мелис бар. Мелис суроолорду берип элели. Биринчи суроо. Кишиде канча тиш бар? 32. 32. Баракелде. Экинчи суроо. Мексика кайсы материкте жайгашкан? Америка кайсы кандай болуп ошондо? Северная Америка. Баракелде. Сүймөнкул Чокморов катышкан бир кинонун атын атаңыз. Кызыл алма. Кызыл алма, баракелде. Үчүнчү суроого туура жооп берди Мелис мырза. Кааласаңыз банк системасын колдонсоңуз болот. Же улантасызбы? Банк кылганда азыр кандай болот ошондо? Банк кылганда акчаңызды сактап коюңуз, кийинки суроого өтө бересиз. Макул банк. Банк системасы. Сизде 300 сом сакталып боюнча калды. 4-чү суроого өтөбүз. 4-чү суроого туура жооп берсеңиз, сизде 400 сом болот. Жарайбы? Кийинки суроого өтөлү. 4-чү суроо. Менделеевдин таблицасында күмүш кандай деп аталат? Мүмкүнчүлүгүңүз бар, бирөөгө чалганга, укуктуусуз. Ойлонуңуз. Көрсөм болобу? Ошо жардамыңызды сурайм. Чалыңыз. Кандай Нургиза? Менделеевдин таблицасында серебро канча айтылат, билесиңби? Рахмат. Аргентум. Аргентум, баракелде. Баракелде, келиңиздер. 4-чү суроо болду. Сизде 400 сом. Кааласаңыз алып келсеңиз болот. 5-чү суроого өтөлүбү? Жок, болду окшойт. Болдубу? Ойлонуңузбу? Балким 5-чү суроого жооп бересиз. Азыр банк кылсам кандай болот азыр? Банк бир эле жол болчу. Бир эле жол да. 5-чү суроо. Азыр буну жооп бере албасаң жана 300 сом болот да. Коркунуч жок. Банк калган сиз айттым. 5-чү суроого өтөбүз. Анда эмесе, Мелис мырза даярсызбы? Ооба. Ак кеме кино тасмасынын режиссеру ким? Кеме кино тасмасын көргөнсүз, Ооба. Ошонун режиссеру. Жок, аны билбейт экенм. Бир вариант айтып көрүңүз. Жок, вообще вариант жок. Мелис мырза банк системасын колдонуп 300 сомун сактап калды. 4-чү суроого туура жооп берген, 5-чү суроодон токтолуп калды. Анда эмесе куттуктайбыз сизге. Бул Акылмания долбоорунан сизге 300 сом сыйлык болду. Рахмат. Баракелде. Жолдубай деген мырзаны тосуп алдык. Анда эмесе кеттикпи? Кеттик. Даяр болсоңуз, анда эмесе сизге биринчи суроо. Өзбекстандын борбору? Ташкент. Ташкент, баракелде. Куттуктайбыз. Сизде балансыңызда 100 сом. Улантабыз, анда эмесе Жолдубайдын биздин экинчи суроону беребиз. Кишиде канча тиш болот? 36. 36? 36 болобу? Бир кишиде. 36 болот го. 37, 38. Жакшы ойлоңуз. Акыркы жообуңуз? 32. 32. Баракелде. Экинчи суроого жооп бердиңиз, сизде 200 сом болду. Үчүнчү суроого өтөбүз. Кыргызстандын эң бийик чокусу? Тянь-Шань чокусу. Жок. Жакшылап, акыркы жообуңуз? Акыркы жооп. Б вариант бар да. Б вариант жок. Бир эле Кыргызстандын эң бийик чоку. Сизде мүмкүнчүлүк бар. Бирөөгө чалсаңыз болот. Каалаган бирөөнү чалып, сурасаңыз болот. Эрлан, бир суроо берейин, ошо жооп берип койчу. Кыргызстанда эң бийик чоку кайсы чоку болуп калат? Эме Прокотта чоку. Имени Ленина болуш керек. Ленина? Блин, унутпайм я ушундай малдар. Кыргызстандын эң бийик чокусу. Канча убакыт берет экен? 30 секундда кой. 30 секунд? Ойлонбойсуңбу? Варианттарда жок да. Китептен казбай элебиз случайно? Жок. Кыргызстандын эң бийик чокусу? Бадыл эмеден айтып аткан да. Жо, мен ошо эске алып атам мен да ошо. Ушундай да барасаң. Боем айтты. Я. Пик победы. Победабы? Баракелде. Куттуктайбыз. Үчүнчү суроого оордук менен жооп бердик. 4-чү суроо. Банк деп тургандан өтөйүнбү? Банк десе өзүңүз банкты койдум да. 300 сомду сактадыңыз. 4-чү суроого өтөбүз. Жаныбарлар жөнүндөгү илимди эмне деп аталат? Жаныбарлар жөнүндөгү? Биология. Жакшы ойлонуңуз. Жаныбарлар жөнүндөгү илим. Жаныбарлар жөнүндөгү илим.
Ушу биологияны башкача сууш керек эле. Жаныбарлар. Баштамаста айтып койсуң да. Жаныбарлар жөнүндөгү илим бул зоология деп аталат. Ёлки. Жолдой мырза, сизди куттуктайбыз. Кантсе дагы зоология бул жаныбарлар жөнүндөгү илим болчу. 4-нчү суроого жооп берген жоксуз, бирок кантсе дагы 300 сомуңузду сактадыңыз. Сизге 300 сом акчалай сыйлык. Кабыл коюңуз. Баракелде. Чоң рахмат. Бизге жакшы суроолорго жакшы жооп берип, Жолдой мырза болду. Давай вдвоем. Достор, аны эмесе бизде экинчи конокторубуз бар экен. Бүгүн өзгөчө экөө биригип алып туруп суроолорго жооп беребиз дешти. Бизде Кудайыркан жана Эржан деген мырзалар. Аны эмесе экөөнү биринчи суроону беребиз. Океандын эң терең жери эмне деп аталат? Марианская впадина. Баракелде. Экинчи суроого өтөбүз. Сейсмограф деген эмне бул? Прибор, который определяет этот землетрясение, не землетрясение, ушел шкалы. Красавчик. Балл. Баракелде. Жер титирөөнү өлчөөчү курал. Баракелде. Сизге 200 сом болду. Эки суроого туура жооп бердиңиздер. Үчүнчү суроого өтөбүз. Бир кишиде канча тиш бар? 36, да. 36? 36 вроде, от салт. Сиздердин акыркы жооп? Мен от салт деп ойлойм. 36. От салты. Силер экөөңөр тең мутант эмессиңерби? Бир кишиде 32 тиш болот, жигиттер. 32, ну близко. Чоң рахмат силерге. Улантабыз достор, аны эмесе бизде Фома мырза бар экен. Сизге биринчи суроону берели. Даярсызбы? Даярмын. Даяр экен. Биринчи суроо. Кишиде канча тиш бар? 32. 32. Баракелде. Биринчи суроого туура жооп бердиңиз. Сизде 100 сом. Экинчи суроого өтөбүз. Экинчи суроо. Кайсы материкти 4 океан курчап турат? Американы. Жакшылап ойлонуңуз. Азыр 1 минут. 4 океан бу. Да. Евразияны. Евразия баракелде. Сизде 200 сом болду. Улантабыз. Кишинин жүрөгүндө канча камера бар? 4 камера. 4 камера баракелде. Бизде 3 суроого туура жооп бердиңиз. Банк системасын колдоносузбу? Жок. Баракелде. Фома бизде кыйын. Дүйнө жүзүндөгү эң терең көл? Иркутскунун жанында Байкал. Баракелде. Мальчик красавчик. 4 суроого туура жооп бердиңиз. Банк системасын колдоносузбу? Жок. Улантат. Суу канча градуста тоңот? Суу -2. 0-дон ылдый. 0-дон. Баракелде. 5-нчи суроого туура жооп бердиңиз. Куттуктайбыз. Сизде банк системасын колдоносузбу? Жок. Абайлаңыз. Эгерде 6-нчы суроодон туура эмес болуп калса, бир акча албай каласыз. Кетип улантабызбы? Кеттик дейм го. Улантабыз. 6-нчы суроо бизде. Чыңгыз хандын небереси ким болгон? Батыхан. Баракелде. 6-нчы суроого жооп берди. Фома мырза кыйын. Бельгиянын борбору? Бельгия. Азыр. Бельгия борбору. Бельгиянын борбору. Столица Бельгии. 7-нчи суроо. 1 минут. Бельгиянын 700 сом. Азыр. Бельгиянын борбору. Жардам бербейсизби биринчи букваны? Жок. Бельгиянын борбору дейм болгону. Мен чалам го дейм досум. Чалыңыз анда. Негизи билчим да, унутуп калдым. Азыр. Алло. Алишка, салам. Я нашел. Тут вопрос. Столица Бельгии. Столица Бельгии. Брюссель. Брюссель. О, баракелде. 7-нчи суроого жооп алдык. Куттуктайбыз. Банк системасын колдоносузбу? Жок. 8-нчи суроого. Абайлаңыз. Сизде мүмкүнчүлүк жок калды. Орусча айтканда рискованно. Да. Аны эмесе бизде 8-нчи суроо. Даярсызбы? Даярмын. Суу канча процент ээлеп турат? Дүйнө жүзүнүн. 85. Же. Жакшылап ойлонуңуз. Акыркы суроо. Жок. Же. Азыр. Канча процент дүйнө жүзүн суу каптап турат? 80ден көп. Жакшылап ойлонуңуз. 88 дейм го. Фома мырза абдан тырышчаак өжөр мырзалардын бири. 7-нчи суроого чейин банк системасын колдонгон жоксуз. 8-нчи суроого келгенде такалып калдыңыз. Суу дүйнө жүзүндө 70%-ын каптап турат.
Эгерде 8 суроого туура жооп бергенде сизде 800 сом болмок. Но бирок сизди куттуктайбыз. Бизден кургал кетпеңиздер. Бизден 200 сом сизге акча салат. Рахмат. Чоң рахмат. Фома мырзаны дагы бир нерсе айта кетели. Биздин суроолорубуз анча мынча орусча болуп кетти. Себеп дегенде Фома мырза бул кыргыздын жараны эмес. Биздин коңшу мамлекеттерден келип, бүгүн эс алып жүрүп, ушул жерден биздин акылмани долбоорунан 200 сом утуп алды. Анаттан куттуктайбыз. Ардайым бар болуңуз. Чоң рахмат сизге. Спасибо большое. Аны эмесе бизге суроого жооп берүүчү Аяна кызыбыз бар экен. Аяна даярсызбы? Ооба. Аны эмесе улантабыз. Биринчи суроо. Кишиде канча тиш бар? 32. 32 баракелде. Биринчи суроого туура жооп бердиңиз. Сизде 100 сом. Экинчи суроого өтөлү 200 сом болот. Даярсызбы? Ооба. Океандардын эң терең жери кайсы? Океан. Тихий океан. Топ-туура. Сизде 200 сом болду. Үчүнчү суроого даярсызбы? Ооба. Мексика кайсы континентте жайгашкан? Билбейм. Жакшы ойлонуп көрүңүз. Мексика. Билбейм. Честно, не знаю. Ойлонуп көрүңүз. Помню. Сизде бир мүмкүнчүлүк бар, бирөөгө чаласыз. Чалып сурайсыз. Мексика кайсы жерде жайгашкан? Кайсы материкте? Хорошо. Жарайт. Бизде Аяна телефон чалган атат. Привет, Джипара. Я хотела спросить, на каком континенте находится Мексика? Южная Америка. Да? Южная Америка? Жооп туура эмес. Так. Өзүңүздүн акыркы жооп? Южная Америка? Жооп туура эмес. Северная Америка. Северная Америка болчу. Аны эмесе бизде Медер мырза даяр. Биринчи суроо берели, даярсызбы? Даярмын. Даяр. Бизде биринчи суроо. Кишиде канча тиш бар? Кишиде 32 тиш бар. 32 тиш бар баракелде. Медер мырза биринчи суроого туура жооп бердиңиз. Экинчи суроого өтөбүз. Экинчи суроо, эгер туура жооп берсеңиз 200 сом. Жаныбарлар жөнүндөгү илим? Зоология. Зоология баракелде. Сизде экинчи туура жооп. Үчүнчү суроого өтөбүз. Үчүнчү суроо бизде. Менделеевдин таблицасында күмүш кандай аталган? Так, күмүш это Серебро. серебро, да. Күмүш кандай аталат? Это же аргентум. Аргентум баракелде. Үчүнчү суроого туура жооп бердиңиз. Банк системасын колдоносузбу же колдонасызбы? Давайте банк системасын колдонолу. Банк да? Да. Сиз 300 сом сактадыңыз. Хорошо. Кийинки суроо, 4-чү суроого даярсыз да? Даярмын. Фрунзе шаары Бишкек шаары болуп качан аталды эле? 1900. Так, 1900. Пока тура. Да, пока тура 1960 бир нерсенчи жыл. Точно датасын. Жакшы ойлонуңуз. 1932. Фрунзе шаары Бишкек болгону кайсы жылы? Бишкек болгон эмес да, Бишкек болгон да. Жок. Фрунзеден Бишкек шаарына өткөндө ошону кайсы жылы аталган? Бишкек болуп. Давайте 1930. Сизде бир мүмкүнчүлүк бар, бирөөгө чалсаңыз болот. Калаган бир билет турган кишиге. Давайте сейчас чалып коелу. Амек менде бир суроо бар да. Фрунзе шаары Бишкек деп канчанчы жылы аталды эле? Фрунзе шаары Бишкек болуп кандай жылы аталды эле? Ооба. Алмашылды эле. Бишкек деп аталган. 91-жылы. 91. Аха, рахмат. Баракелде. Сизде 4-чү суроодон туура жооп алып, эсебиңизде 400 сом болду. Улантасызбы? 5-чи суроого. Давайте улантып көрөйүк. Кеттик аны эсе. 5-чи суроо. Суунун кайноо температурасы 60 градус. жакшы ойлонуңуз. Суу канча градуста кайнайт? 60 градуста кайнайт да. 60 градустабы? Жооңуз туура эмес болуп калды. Суу 100 градуста кайнайт. Андыктан Медер мырзаны куттуктайбыз. Бизге жакшы эфирге тартууладыңыз. Чоң рахмат сизге. Бул акылмани долбоорунан сизге 300 сом сыйлык. Чоң рахмат. Улантабыз. Бизде Фаяз мырза. Биринчи суроо. Монголиянын борбору? Улан-Батор. Улан-Батор баракелде. Сизде биринчи суроого автоматтык түрдө жооп алдык. Сизде 100 сом. Экинчи суроого өтөлү, даярсызбы? Даярмын. Адамдын жүрөгү канча камерадан турат? 4 камерада. 4 камерадан баракелде. Экинчи суроого туура жооп алдык. Үчүнчү суроого өтөбүз. Даярсызбы?
Даярмын, даяр. Üçüncü суроо бизде. Дүйнө жүзүндөгү эң чоң чөл. Балким Сахара. Балким эмес, туп-туура Сахара бара келди. Үчүнчү суроого туура жооп алдык. Банк системасын колдоносузбу же төртүнчү суроого өтөбүзбү? Банк системасын колдонок. Банк системасын колдонуңуз, 300 сомуңузду сактадыңыз. Бирок төртүнчү суроого өтөбүз. Бизде төртүнчү суроого даярсыз, Кыргызстандын эң бийик чокусу? Орусча айтсам болобу? Албетте. Пик Победы же Пик Ленина болуш керек, экөөнүн бирөөсү. Жакшы ойлонуңуз. Эң чоң Кыргызстандын эң чоңу? Пик Ленина болуш керек менин оюмча. Сиздин акыркы жообуңуз? Анда Пик Победы. Баракелде. 400 сом сизде. Улантабыз. 5-чи суроого өтөбүз. Кийинки суроо. Музыкада квинтет канча кишиден турат? Квинтет канча кишиден турат? Квинтет менин оюмча 4 кишиден турат. Жакшылап көрүңүз. 4төн эле болуш керек. 4төн эле. Анда эмесе квинтет деген негизи 5 кишиден турат. Сиз 5-чи суроодон жаңылып калдыңыз. Сизде чоң рахмат. Фаяз мырза 5 суроого жооп алып атып, банк системасын колдонуп, бизден 300 сом акча сыйлык утуп алды. Бул акылман долбоорунан сизге 300 сом акча сыйлык. Чоң рахмат сизге. Сизге рахмат. Чоң рахмат.